биздин өлкөбүзгө Биргелешкен Араб Эмираттарынан жана Кувейт мамлекеттеринен инвесторлор көп келип, мамлекеттик деңгээлде көптөгөн гранттык негизде социалдык объекттерди куруп, тийиштүү органдарга жардам берип атат да. Ошол эле жерде бизде мына 1 январдан баштап салык кодексинде редакциясына ылайык кошумча төлөм бул 2% кошулат да, булчу сатуудан. Ошондуктан ушул социалдык объекттерди куруп атканда, алар бизге гранттык негизде жардам берип атса, аларганан кийин биз куруп атканыбызда аларга 2% дагы сатуудан түшкөн салыкты дагы кошуп коюш керек да. Менин ушу сунушум ушул салык кызматы менен сиздер биргелешип, ушундай гранттык негизде түшкөн бизге жардамдарды, социалдык объектилерди, ушуларды ушул 2%тен бошотуп коюш керек. Себебен алар эми бизге бир 100 сом берип аткан болсо, анын үстүнө дагы 102 сом бер, себебен бизде 2%биз бар деп айтпашыбыз керек да. Анан кийин алар эртең айтат да бизгечи, анда 100 сомду дагы бербейм депчи. Ошондуктан ушуну сиздер өзүңүздөр караштырып, ушул сунушту бир карап көрүңүздөрчү. Алмазбек Акынжанович, сиз аны ушуну сунуштап койсоңуздар. Урматтуу замминистр, сиз өзү ушул боюнча оюңузду айтыңызчы. Рахмат. Бизге мына араб өлкөлөрүнөн бир топ медициналык тармагын материалдык техникалык базаларды чыңдоо боюнча бир топ жардамдар бизге келип атат. Ошол эле учурда биз жанагы курулуучу жерлерди, ошондой эле аларга тиешелүү документтерди биз тез арада бүтүрүп бергенге биз Саламаттык сактоо министрлиги дайыма кызыктарбыз. Азыркы учурда бир топ проекттерибиз бар. Мына шаардын ичинде, ошол эле региондордо бул биз үчүн аябай керектүү. Азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, биздин ооруканалар бүт көпчүлүк ооруканалар союз кезинен бери. Сиз суроого жооп берсеңиз, оюңузду айтсаңыз. Ушу курулуштар болуп атат. Мына кээ бир больницалар курулуп атат. Ошол жерде подрядчиктери бар. Ошолорго берилген гранттын негизинде алардын үстүнө дагы 2% кошкула, 2%дык процентти төлөгүлө деп салык ошентип атыптыр да. Алар эртең ошо гранттардан кийин бизге бербей коюшу мүмкүн да. Ошонго ушу салыктан бошотуп койгонго мүмкүнчүлүк болобу экен? Ошо сиз оюңузду эле билейин деп атам мен. Сөзсүз ар бир келген инвесторго, ошондой эле ар бир келген кайрымдуулук менен келген биздин ишкерлерге биз сөзсүз түрдө жеңилдик беришибиз керек. Булар деген бизге белек катары, грант катары берип аткандан кийин биз эмне үчүн аларга ишо мындай түйшүк жаратышыбыз керек деген ой болуп атат да. Туура, рахмат.